Кайрымдуулук жасоо адамдын ички дүйнөсүнөн келип чыккан берешендик. Мындай берешендик сапат баарына бериле бербейт. Жеке каражаты бар туруп, бирок көк муштун болуп тырышкандар четтен чыгат. Дүйнөдө акчалары көп миллиардерлер бар. Алардын көпчүлүгү кайрымдуулук иштери менен алектенген. Үлгүлүү инсандар десек туура болот. Мына ошол кайрымдуулук иштерди көп жасап жүргөн инсандар тууралуу айтып беребиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам садака бергенге өтө көп үндөгөн, өтө көп чакырган. Ошол эле учурда урматтуу бир тууганым, Азирет Аббакыр, Азирет Умарлар садака бергенде, жар садака бергендигин биз баардыгыбыз билебиз. Ушул дегенде эле америкалык бизнесмен Билл Гейтс дүйнөдөгү эң бай адамдардын катарын толуктайт. Эң кайрымдуу инсан катары дагы таанымал. Билл Гейтс жубайы экөө 2010 жылы элге жардам берүү максатында $10 миллиард бөлгөн. Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Бюджет $37 миллиардов. Один из самых богатых людей мира, Билл Гейтс, основавший компанию Microsoft, создал собственный благотворительный фонд вместе с женой Мелиндой в 1994 году. В июле 2008 года он ушел с поста председателя совета директоров Microsoft, чтобы целиком посвятить себя управлению фондом. Дагы бир миллиардер Уоррен Баффет. Ал өзүнүн кайрымдуулук иштери менен таанымал. Убада берем акциясын дагы уюштурган. Анын жалпы кайрымдуулугу $25 миллиард чапчыйт. Уоррену Баффету совсем недавно исполнилось 90 лет. Он 4-й в списке самых богатых людей планеты. Баффет наделен проницательным умом и отличным чувством юмора, а его советы несут уникальную ценность для каждой личности. Өтө карапайым турмушта жашоону жактырган шведтик миллиардер Ингвар Кампрад. Ал кайрымдуулук темасына абдан жакын. Анын байлыгы $40 миллиард жеткенде, ал кайрымдуулук иштерин токтоткон эмес. Если вы посмотрите на меня, я не думаю, что обнаружите, что у меня есть что-то, что не было бы куплено на блошином рынке. А этим я хочу показать пример. Если мы хотим жить не расточительно, то мы должны это делать не только на словах. Теги өзбекстандык болгон орусиялык миллиардер Алишер Усманов да кайрымдуулук долбоорун ишке ашырып келет. Ал спорт, анын ичинен көркөм гимнастика, футболго көп акча жардам берет. Усманов передал $15 миллионов на помощь семьям, пострадавшим от трагедии на плотине Сардобы, $10 миллионов для Узбекистана и $5 миллионов для Казахстана, сообщила пресс-служба Усманова. Ошондой эле Facebooktун негиздөөчүсү жаш миллиардер Марк Цукерберг да чоң кайрымдуулук жасаган инсандардын бири. Ал жубайы экөө биргеликте жаш балдардын саламаттыгына байланыштуу тармактарга көмөк көрсөтүп келет. Бул дүйнө коомчулугундагы аттын кашкасындай таанымал кайрымдуу иштерди аткарып жүргөн инсандар тууралуу айтып бердик. Ал эми Кыргызстанда дагы кайрымдуулук иштерине активдүү катышып жүргөн адамдар көп. Мисалы, маркум Шоро компаниясынын негиздөөчүсү Табылды Эгембердиев дагы көп адамдарга жардам бергени айтылып жүрөт. Ошондой эле азыркы учурда иштеп жаткан өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев дагы кайрымдуулук иштерге активдүү катышып, элге жардам берүүдө. Жылына бир жолу келүүчү Рамазан айы аяктап калды. Бул ай эң ыйык жана куттуу айлардын бири болуп саналат. Биринчи күн адам орозо тутканда Рамазан айдын, былтыркы Рамазан айдан ушу күнгө чейинки билип билбей кылган кемчилик ката күнөөлөрү, кичине күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилет экен туугандар. Мына ушул кайрымдуулуктун, кечиримдүүлүктүн айында Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентишев улуу кыргыз элинин марттыгын ар бир үйгө алып келди. Эркин Сакынбаевич өз каражатынан дасторконубуз бирге болсун деген чакырыктын алдында Чүй облусу боюнча 200 тонна un, 12 тонна өсүмдүк майы, 4 тонна кумшекер, 4000 куту чайын таркатуу менен 4000ден ашуун аз камсыз болгон үй бүлүүнүн дасторконуна береке чакырып, ырыскы тилеп, биздин биримдигибизди дагы бир ирет көргөздү. Мындай кайрымдуулук иш-чараны 20 жылдан бери улантып келет. Баткенге жардам катары 10 тонна un, азык-түлүк жеткирип берди. Рамазан тазалануу жана кайрымдуулук дегенди билдирет. Дасторконуңуздар берекелүү, ден соолугуңуздар чын болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мындай берешен адамдарга эл ыраазы. Мирбек Осмонов, Бирге ТВ.